Баткен районунун тургуну Кенжекан Гапарова ковид илдетине каршы эмдөөнүн 3-чү өлчөмүн алууда. Ал буга чейин эмдөөнүн 1-чи, 2-чи өлчөмдөрүн алган. Эмдөөнүн 3-чү өлчөмүн алгандан кийин эми эч кандай коркунуч жок экенин сезип, тескерисинче эмделген адам өзүн жана жакындарын оорудан коргойт дейт. Вакцина алсак, өзүбүздүн ден соолугубузга жакшы. Биринчиден, үйдө үй бүлө өз бала чакабыз, неберелерибизге жукпаш үчүн вакцина алгандан кийин, эгер оору жугуп калса, жеңил өтөт экен. Ошондуктан өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүп, вакцина алганы келдим. Баткен облусунда учурда жарандарга ковидке каршы 7 түрдүү вакциналар берилүүдө. Негизинен жарандардын басымдуу бөлүгү Американын жана Орусиянын вакциналарын алышууда. Бирок негизинен бул вакцинанын биз эффективдүүлүгүн эмнеде айтып атабыз? Эффективдүүлүгү бул азыркы 3-чү доза, бустерный дозаны айтып атпайбызбы? Бул эми эң негизгиси ушул 3-чү дозасы жакшы да. Мындайча айтканда 90% ашуу иммунитетти пайда кылып атпайбы? Ал эми бул ооруганда бир аз жеңил өтөт да. Бул эң негизгиси бул возрастный адамдарга, анан сопутствующий заболеваниясы бар адамдарга эң маанилүү болуп эсептелет да. Ак калаччандардын айтымында айрым адамдардын кайдыгерлигинен оору менен күрөшүү кыйын болууда. Анткени кээ бир жарандар вакцинанын 1-чи өлчөмүн алып, 2-чи өлчөмүн албай коюшууда. Эми 1-чи доза алганда 21 күндөн кийин сөзсүз 2-чи дозага келиш керек, себеби именно 21 күндөн кийин сон алгандан кийин баягы тоскоолдук именно 21-чи күнү наивысший процент болот дейт да. Эң көп баягы тоскоолдуктар организм чыгарат 21 күндөн кийин. 2-чи дозаны сөзсүз түрдө алыш керек, себеби бул как неме баягы не снижает иммунитет дейт да. Баткен облусунда акыркы суткада 20дан ашуун адам ковид илдетин жугузуп алган. Ал эми ооруканада 50дөй бейтап дарыланууда. Дарыгерлердин айтымында ооруну жугузуп алып, абалы оорлошуп кеткендердин басымдуусу эмдөө албаган жарандар болууда. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.